La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hormatly көрүүчүлөр. Бүгүнкү күндөрдө WhatsApp'тарда же болбосо башка социалдык тармактарда жалпы коомчулуктун талкуусун жараткан окуя бар экен. Ал кайсы десе, түрк аял Пайгамбар саллаллаху көрүп, Пайгамбар саллаллаху ага бир буйрукту бериптир, ушундай бир Куранды ачсаң, ушу менин кирпигимди табасың. Эми бул окуянын кайрадан айтууга кажети жок, баарыңарга маалым болуп калды. Эми бүгүнкү айта турган сөз эмне? Исламдын көз карашы кандай бул нерсеге? Деги эле өкүмдөр, деги эле шарият, деги эле амалдар түштөрдөн алынабы же кайсы булактардан алынат? Ошого токтолуп кетсек. Уламалардын жалпы оюна карай турган болсок, өкүмдөр бир гана Курандан, хадистен, кыястан жана ижмадан алынат. Эч бир алым жок түштөн өкүм алынат деген. Тарыхта болгон эмес андай. Эми биз карап көрөлү, бир эле аял макул ал чын болсун. Чындыгында деле шек бар бирок. Макул ал чын болгон тагдырда деле, эгерде ошондой аялдан бир эмес, 1000 аял, 1000 аулия адам бир окшош болгон түштү көрө турган болсо, ошондо деле биз эч кандай бир өкүм кошуп бере албайбыз шариятка. Эгерде 2 адам, 3 адам кошулуп алып туруп, биз ушундай Пайгамбар саллаллаху көрдүк, 6 мал намаз окуш керек экен эми десе, же болсо багымдатта 3 ракет фарз окуш керек экен десе, биз 3 ракет окуп калабызбы эми? Бизге эч кандай бул шарият жол бербейт бул нерсеге. Буну биз кошулганыбыз, буга биз үрүш кошконубуз, таратканыбыз толук күнөө болот, туугандар. Буга эч кандай кошулбашыбыз керек, кайрадан туугандарыбызды, жакындарыбызды бул нерсени тыйышыбыз керек. Жана ушуга эле окшогон бир башка нерсе бар. WhatsApp'тан келип калат, башка бир социалдык тармактардан келип калат, Facebook'тан келип калат. Кээде Куран аяттары менен кошуп коюшат, кээде хадистерди кошуп коюшат, кээде жөн эле араб тамгаларын бир терип коюп эле жазып коюшат. Астына ушул бир паланчы бир шейхтин каты экен, же болбосо бул паланчы бул аят экен. Ушуну эгерде бүгүн тарката турган болсоң, 10 адамга тарката турган болсоң, сен бүгүн сөзсүз Аллахтын кудуретин көрөсүң. Эгерде таркатпай турган болсоң, өмүр бою бактысыз жашайсың деген ушундай кабарларды көрүп жатабыз. Эми буга кандай көз карашта болуш керекпиз? Бунун мейли, бунун артында кандай бизге иманыбызга залака тийиши мүмкүн? Бирөө таркатат, эч кандай бир кудуретти көрбөдү, эч кандай бир можиза, кереметти көрбөдү. Эми бунун жүрөгүнө Аллахка болгон шек, Аллахка болгон шубха, динге болгон шек пайда болот да. Бундан эч кандай шек жок. Бул дин душмандары кылып жаткан нерсе. Булардан туугандарды, өзүбүздүн туугандарыбызды, досторубузду тототконго аракет кылайлы, өзүбүз да кылбайлы, эч кандай бул нерселерге ишенбейли, туугандар. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.